Улуулардан калган салт, урмат кыла билели, жолукканда баарыбыз салам айта жүрөлү. Салам айтсаң улууга, эстүү экен деп сүйүнөт. Салам айтсаң кичүүгө, улуулугуң билинет. Саламатсыңарбы, окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бардыгыңарды кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жыл силер үчүн жакшылыктардын, көптөгөн ийгиликтердин жылы болсун. Эмесе, кайрадан 3-чү чейректин программасын камтыган кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабагыбыздын темасы илимий стилдеги практикалык иштер. Бүгүнкү сабакта илимий стилдеги практикалык иштер жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Илимий стилдеги практикалык иштердин түрлөрүн билип, бири-биринен ажырата алабыз. Анан албетте алган билимдерибизди турмушта колдонобуз. Балдар, силер илимий стиль тууралуу 5-класстан бери эле окуп келе жатасыңар. Анткени окуп жаткан учурда күн сайын илимий стиль жөнүндөгү чыгармаларды, окуу китептери менен иштеп жатканыңарды байкасаңар керек. Эмесе, илимий стиль деген эмне? Илимий стиль кыргыз коомчулугунда качан пайда болгон? Ушул суроолорго өз алдыңарча жооп берип көргүлөчү. Илимий стиль 20-кылымдын 20-жылдарында элдин сабатсыздыгын жоюу максатында пайда боло баштаган. Бул жылдары көңүлдүн борбору жаш муундар, чоңдор үчүн ар түрдүү окуу куралдарын түзүүгө бурулган. Натыйжада 20-жылдардын орто ченинен тартып 40-жылдарга чейин кыргыз тили, адабияты жана башка илимдин тармактары боюнча окуу китептери түзүлүп, басмадан чыга баштайт. Балдар, ар бир илим кызыгууну туудурат. Илим менен көп таанышкан сайын ага кызыгуу күчөй баштайт. Кыргыз эли жаңылыкты бат кабыл алып, бат өздөштүрүшүп кетет. Демек, балдар, илимий стиль негизинен илим чөйрөсүндө, илимий мекемелерде, мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында колдонуларын силер жакшы билесиңер. Силер сүрөттө көрүп тургандай, илимий стиль, анын түрлөрү орто мектептерде, илимий мекемелерде, жогорку окуу жайларында кеңири колдонулат экен. Илимдин эң негизги максаты дүйнөнүн объективдүү картинасын чагылдыруу, андагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо, изилдөөнүн чындыкка дал келерин далилдөө жана аргументтөө. Бул үчүн атайын методдордун жардамы менен бай фактылар иликтөөгө алынат, ар түрдүү эксперименттер жүргүзүлөт. Алар атайын принциптерге, фундаменталдуу түшүнүктөргө таянуу менен талоого алынат, жалпылаштырылат, системалаштырылат. Илимий стилдин аткарган негизги милдети тек гана илимий маалыматты жыйноо эмес, анын чындыгын факты материалдар, аргументтер менен далилдөө. Айрыкча, ал ачылыштын жаңылыгын, практикалык баалуулугун көрсөтүп, далилдөө болуп эсептелинет. Эмесе, балдар, илимий стилдин башка стилдерден кандай айырмасы бар? Тексттер аркылуу далилдеп, талдап көрөлү. Эмесе тексттерге көңүл буралы. Нан. 4 кишиден турган ар бир үй бүлөдөн бир күндө ташталган нандын салмагын 100 грамм деп эсептеп көрөлү. Бул цифра бир жылда 36,5 килограмм нанды түзөт. Ал эми бүткүл өлкө боюнча эсептегенде бул 1,3 миллион гектарга айдалган эгин текке кетмек. Мындай ысырапкорчулуктан кантип кутулууга болот? Буга жооп берүү оңой. Нанды үй бүлөгө ченеп алуу керек. Нанды сактагыла. Бир көкүмүн да жерге таштабагыла.
Бул текст кайсы стилде жазылган деп ойлойсуңар балдар? Мында биздин өлкөдөгү гана ысырапкорчулук көйгөйү эмес, башка өлкөлөрдө да мындай көйгөй бар экендигин, андан кутулуунун жолу айтылып жатат текстте. Аягында бизди нанды сактоого, анын бир күкүмүн да жерге таштабоого чакырып жатат. Демек, бул публицистикалык стилде жазылган текст. Анткени турмуштук маселелер баяндалып, көйгөйлөр айтылып жатат. Демек, текст публицистикалык стилдеги текст. Кийинки текстке көңүл буралы. Белеков Аскар Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дарылоо факультетинин 2 курсунда окугандыгы анык. Дарылоо факультетинин деканы. Ойлонолу балдар. Бул текст кайсы стилге кирет? Кайсы стилде жазылган? Демек, силер бат эле бул иш кагаздарынын стилинде жазылган тактама деп жооп бересиңер. Албетте бул тактама. Демек, иш кагаздарынын стилиндеги текст. Кийинки текстке көңүл буралы. Чолпонбай. Мына, менин ата-бабамдын ким экенин бүт дүйнө билсин. Айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, өлүмдү билбеген, душманга башын ийбеген баатырлардын тукуму мен. Эми балдар, бул тексттин мазмунун уктуңар. Кандай текстке кирет болду экен? Кайсы стилде жазылып жатат? Мында дагы силер эч ойлонбостон көркөм стилдеги текст экендигин аныктап койдуңар. Азаматсыңар. Текстте жазуучу Касымалы Жантөшев Чолпонбайдын образын ачуу үчүн көркөм сөз каражаттарын айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган деген көркөм сөз каражаттарын колдонуп жатат. Ошондой эле Чолпонбайдын ички эмоциясы берилип жатпайбы? 4-чү текстке көңүл буралы. Чагылган. Чагылгандын орточо узундугу 1-2 километрге барабар. Анын диаметри 60 сантиметрге жакын болот. Ал өзүнө оңой өтүүчү жолду тандап алат. Башкача айтканда, каршылыгы өтө аз өткөргүчтөр аркылуу өтөт. Мисалы, ал кумга караганда бийик нерселерге, нымдуу жерге, өскөн дарактарга көп түшөт. Ушул текст жакшылап ойлонуп көргүлө, кайсы стилде жазылган? Силер бул текстти дароо эле, ойлонбостон эле илимий стилдеги текст деп айтарыңарга ишенем. Чагылган бул жаратылыштын бир кубулушу экендиги, анын орточо узундугу, диаметри, практика жүзүндө байкоо жүргүзүлүп, анын таасири жөнүндө так маалымат берилип жатат. Демек, текст илимий стилдеги текст болот. Ошентип, илимий стилдин башка стилдерден айырмасы анын тилинин тактыгы, маалыматтардын кыскалыгы, далилдүүлүгү. Дагы силердин балдар эсиңерге сала кетейин, илимий стиль башка стилдерге караганда кийинчерээк пайда болгон. Демек, стилдердин эң жашы десек да болот. Балдар, силер илимий стилдин түрлөрүн билесиңер? Алар илимий макалалар, окуу китептери, монографиялар, диссертациялар, рефераттар, конспекттер, лекция, курстук иштер, дипломдук иштер жана башкалар. Илимий стилде, балдар, кимдер жазат? Албетте көбүнчө илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуулар, илимпоздор,
мугалимдер жазышат. Ал эми айрым жөнөкөй түрлөрүн силер да жазып жүрөсүңөр. Алар өзүнө чейинки жана ошол учурдагы иштерге сын баа берип, өзүнүн көз карашын билдирип, илимий ой жүгүртүп, атайын методдордун жардамы менен фактыларды, материалдарды чогултушат, эксперименттерди жүргүзүшөт. Аларды жалпылаштырып, талоого алышат, системага салышат. Илимий корутунду жыйынтык чыгарышып, далил, аргументтерди келтиришет. Айрым учурларда илимий ачылыштарды жасашат. Жогоруда аталган илимий стилдин түрлөрүн, рефераттарды, конспектилерди, докладдарды жазуу башка стилдерден, мисалы көркөм стилден, иш кагаздарынын стилинен, тил каражаттарынын колдонулушу менен кескин айырмаланат. Эмесе ошол илимий стилге мүнөздүү тилдик каражаттарды мисалдар менен талдап өтөлү. Мисалдарга көңүл бурабыз. Орхон Энисай жазуулары. Орхон Энисай жазуулары кыргыз элинин 6-кылымдардан бери эле жазуусу бар экендигин далилдеп турат. Аны 19-20 кылымда окумуштуулар Ремезов, Сталенберг, Мессершмитт Енисей дарыясынын боюнан табышкан. Аларды эң алгач окугандар Вильгельм Томсен менен орус түркологу Василий Радлов болгон. Алар билимчилерден болуп, эстеликтердеги жазуулардын кыргыздарга тиешелүү экендигин белгилеп кетишкен. Ошондой эле Малов да кыргыздарга таандык деген пикирин айткан. Таш эстеликтериндеги жазуулар Барсбек Каганга, Култегинге жана Тонукөккө арналып жазылган. Европалыктар бул жазууларды рун жазуулары деп аташкан. Аны орус түркологу Кляшторный чечмелеп окуп, орусчага которгон. Текст илимий стилде жазылган. Биринчи, лексикалык каражаттар. Орток сөздөр менен бирге терминдер колдонулду. Мисалы, силер экранда көрүп тургандай, Орхон Энисей эстеликтери, таш эстеликтери, орус түркологу, рун жазуулары. Булар терминдер. Демек илимий стилге терминдер мүнөздүү. Экинчиден, морфологиялык каражаттар. Энчилүү зат атоочтор, сан атоочтордун түрлөрү. Мисалы, жогорудагы текстте энчилүү зат атоочтор өтө эле көп кездешти. Мисалы, адам аттары. Ремезов, Сталенберг, Мессершмитт, Енисей дарыясы, Томсен, Радлов, мына булардын бардыгы энчилүү зат атооштор. Ал эми сан атоочтордун түрлөрү 6-кылым, 19-20 кылым. Демек иреттик сан атооштор колдонулуп жатат. Мындан тышкары, илимий стилде кызматчы сөздөр, киринди сөздөр арбын колдонулат. Сырдык сөздөр илимий стил үчүн мүнөздүү эмес. Бул текстте татаал сүйлөмдөр, айрыкча багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр көбүрөөк колдонулду. Ошондой эле жөнөкөй сүйлөмдүн түрү, жайылма сүйлөмдөр көп кездешти. Илимий стилдин өзгөчөлүгү ар бир илимдин тармагына байланыштуу терминдердин колдонулушу, ойдун тактыгы, баяндоо ыкмасы менен аткарылышы, түзүлүшү боюнча киришүүдөн, негизги иликтөөдөн, корутундудан турушу, пайдаланган адабияттардан цитатанын камтылышы, мунун баары илимий стилдин негизги өзгөчөлүгү болуп саналат. Эмесе ошол илимий стилге кирген окуу китептерин алалы. Окуу китептери дагы албетте илимий стилде жазылат. Алы Токонбаев
окуу китептери жөнүндө мындай деп ыр жазган эле: билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн, китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Дагы бир илимий стилдин түрү монографияга токтолуп өтөлү. Монография илимий эмгектин, изилдөөнүн бир түрү. Монографияда белгилүү бир тема же көйгөй ар тарабынан каралып толук изилдөөгө алынат. Силер экранда көрүп турган тилчи окумуштуу Шералы Жапаровдун «Адам аттары, эл байлыгы» аттуу монографиясын көрүп турасыңар. Бул монографияда окумуштуу балага ат коюунун мааниси, балага ат коюудагы элдик салттар, Кыргыздагы адам аттары жөнүндө деген маселелерге изилдөө жүргүзөт. Кыргызстанда биринчи илимий монография 1930-жылдарда жаралган. Кыргыз тилинин морфологиясы деп аталган туңгуч монографиянын автору Касым Тыныстанов. Демек, Касым Тыныстановдун монографияларын көрүп турасыңар балдар. Азыр балдар, мектепте силер илимий стилде жүргүзүп жүргөн практикалык иштерге көңүл бургула. Алар кайсылар? Алар силер жазып жүргөн доклад, реферат, конспект жана башкалар. Доклад конференцияларда, ийримдердин ишинде, кечелерде, жолугушууларда окулат. Силер көрүп турган доклад темасы кыргыз эли колдонгон жазуулар деп аталат. Доклад жазуудан мурун жазыла турган материалга негиз болчу тема терең үйрөнүлүүгө тийиш. Тема боюнча жазылган сын макалаларды, окурмандардын пикирлерин таап, таанышып, керектүү жерлерин конспектилөө керек. Алар докладда пайдаланылат. Бирок цитата кимдин, кайсы китебинен, кайсы жеринен алынганы көрсөтүлүүсү зарыл. Докладка план түзүп алуу пайдалуу. Айта турган ой ырааттуу болуп, стили ооз-эки баянга жакын, түшүнүктүү болсун. Доклад даяр болгон соң, үйдөн кайра-кайра окуп, машык кыла. Угармандардын алдына чыкканда, жазылгандарды үңүлүп карабай, жай сөз менен баяндап берген оң. Докладдын соңунда кайсы адабияттардан пайдаланганыңарды көрсөткүлө. Доклад бир жактуу болбош үчүн ар кандай басылыштагы китептерди, схема таблицаларды, сүрөттөрдү, иллюстрацияларды, диафильмдерди пайдаланган оң. Андан кийинки силер жазып жүргөн реферат. Кандайдыр бир тема боюнча жазыла турган окуучунун өзүнүн жеке ой жүгүртүүсүнө багытталган чакан илимий эмгек реферат деп аталат. Реферат илимий стилди калыптоодо чоң мааниге ээ. Тактыгы, маалыматтарынын арбындыгы, тилинин жеткиликтүүлүгү менен айырмаланууга тийиш. Анда илимий маалымат гана берилбестен, референттин жазып жаткан материалга карата мамилеси, баасы чагылдырылат. Балдар, дагы силер мектеп турмушунда илимий стилдин дагы бир түрү конспектти кеңири пайдаланасыңар. Конспект деген эмне? Уккан же окуган тексттин маанилүү деп эсептелинген жерлерин кыскача кагаз бетине түшүрүү конспект болот. Силер көрүп турган, мисалы, Орхон Энесай жазма эстеликтери деген темадагы конспект. Конспект жазууда, адегенде текстти көңүл коюп окуп чыгып, анан план түзүп, ар бир бөлүмдөгү негизги ойду белгилеп, кыскача баяндоо керек. Тексттин негизги маанисин сактоодо тезис жазуу талап кылынат. Тезис — тексттин кыскартылган
формасы. Балдар, силер буйруса 11 классты аяктап, колледжге, орто окуу жайларына, жогорку окуу жайларына тапшырасыңар. Мына ошондо студент болуп, ар кандай илимий иштерди жазасыңар. Мына ошол илимий иштердин бири дагы курстук иш болуп саналат. Курстук иш деген эмне? Курстук ишти жазуу студентти илимий проблемага киришүүгө, өз алдынча изденүүгө, китепканадагы илимий адабияттар жана булактар менен таанышууга, жетекчилик менен илимий маселелерди талкуулоого, эң негизгиси өз оюн жана билимин кагаз бетине түшүрүүгө, тыянак чыгарууга көмөк берет. Мындан сырткары китепканадагы китеп фонду, интернеттеги китеп жана башка булактар менен тааныша алат. Курстук иш студенттин өз алдынча илимий ой жүгүртүүсүнө жана жеке чыгармачылыгына, изденүүсүнө түрткү берет. Силер экранда көрүп турган курстук иш. Ал эми жогорку окуу жайын бүтүп аткан ар бир адис дипломдук иш жазышат. Дипломдук иш жогорку атайын орто окуу жайларды бүтүрүүчүлөрдүн айрым адистик боюнча аткарылган илимий изилдөө ишинин жыйынтыгын мүнөздөгөн корутунду эмгеги. Дипломдук иштин максаты бүтүрүүчүлөрдүн атайын теориялык билимин, практикалык иштерин иретке келтирип, жыйынтык чыгаруу. Силер балдар дүйнөнүн кең экендигин билесиңер. Ооба, дүйнө абдан кең. Өз көзүңөр менен анын кыпындай үлүшүн гана көрө аласыңар. Ошондуктан далилди китептен издеп, китептен жыйнай билгиле деп орустун адабий сынчысы Обручев айтып кеткен экен. Силер менен балдар илимий стилдеги практикалык иштер тууралуу кийинки сабакта дагы токтолобуз. Эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктап мен силерге тапшырма берейин. Мугалимиңер менен бирдикте адабият сабагынан өтүп жаткан акын жазуучулардын өмүрү чыгармачылыгы боюнча доклад жазгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.